Депутат Эльвира Сурабалдиеванын жакындары ээлик кылган Кудайберген базары миллиондогон салык төлөбөй жүргөнү өткөн жылдын аягында ачыкталган. УКМКнын башчысы Гамчибек Ташиев парламентте Сурабалдиеванын миллиондогон салык төлөбөгөнүн айтып, базарда айланасындагы контейнерлерден алынган акча аз өлчөмдө көрсөтүлгөнүн билдирген. Булар ар бир контейнерден 2000–3000 сомдон жыйнадык деп отчет беришет, а бирок иш жүзүндө эң аз дегенде 7000ден 15000 сомго чейин жыйнашат. Салык инспекциясынын эсептөөлөрүнөн кийин бүгүнкү күндө Кудайберген базары мамлекетке 70 миллион сомдун тегерегинде салык төлөбөй жүрүшкөн, деп билдирген Гамчибек Ташиев. Сурабалдиеванын мамлекеттен жашырып жүргөн салыктары жыл аягында дагы бир жолу ачыкталып, акыры мыйзамга баш ийип, жоопкерчиликтен кача албай 70 миллион сомдон ашык салык төлөгөнү белгилүү болду. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Исламбек Кадыргычев маалымат берди. Декабрь айында мамлекеттик салык кызматы тарабынан көчмө текшерүү жүргүзүлгөн. Ошонун жыйынтыгында Кудайберген базарынын 70 миллион 749 миң сом өлчөмүндөгү кошумча салык өндүрүлгөн, деп билдирди. Мугалимдерди мазактап, кемсинткендерди жоопкерчиликке тартуу мыйзам долбоору парламентте каралып, 3-окууда жактырылды. Мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин депутаттары Аманкан Кенжебаев жана Мирлан Самыйкожо тарабынан демилгеленген. Сунушталган мыйзам долбоордун педагогикалык кызматкерлерине карата кемсинтүү, жаман сөздөрдү айтып, адепсиз жүрүм-турумду көрсөтүп, кордоп, тийиштүү жана уятсыз жаңсоолорду көрсөтүү түрүндө сыйлабай мамиле үчүн жоопкерчиликти орнотуу максатында иштелип чыккан. Мындай аракеттерди жасагандар айыппул төлөө түрүндө жоопкерчиликте тартылаары буга чейин кабарланган. Эске сала кетсек, Кыргызстанда бир нече ирет мугалимдерди кемсинтип, мазактоо орун алып, буга чейинки коомдук талкууга түшкөн учурлар арбын болгон. Бишкекте номер 94 бала бакчасынын күзөтчүсүнүн жансыз денеси табылды. Ал жумуш ордунда чыккан өрттөн улам каза болгон. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда 7-январда саат 9:58 чамасында 11-Кичи районундагы бала бакчадан өрт чыкканын кабарланган. Жерине өрт өчүрүүчүлөрү барып, саат 10:13 өрт толук өчүрүлгөн. Өрттүн кесепетинен бала бакчанын күзөт бөлүмүндө калган жумушчу иске ууланып каза болгон. Анын жансыз денеси милиция кызматкерлерине өткөрүлгөн. Өрттүн жалпы аянты 4 чарчы метрди түзүп, меш, чайнек жана шейшеп күйгөн. Ал эми Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн бул окуя боюнча мындай комментарийлер беришти. Бала бакчадан эркек кишинин күйүп калган денеси табылганы тууралуу маалымат түшкөн. Маркум 1971-жылы туулган. Ал бала бакчада күзөтчү болуп иштери такталган. Жансыз дененин кароо учурунда зордук зомбулуктун белгилери болгон эмес. Учурда төргөө иштери башталып, өлүмдүн себебин аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалды. Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаевга козголгон кылмыш иши токтотулду. Бул тууралуу Кабар агенттигине башкы прокуратуранын басма сөз кызматынан билдиришти. Анын айтымында, козголгон кылмыш ишинин алкагында Акаевге кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу, 1992-жылы Камека компаниясы менен башка келишим түзүү жана 2003-жылы Кумтөр долбоорун реструктуризациялоо эпизоддоруна шылаакалык көрсөтүү беренелери боюнча айыпталган. Адамдын кылмыш жоопкерчилигине тартуунун мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу иш токтотулду, деди ал. Кыргызстанда 2022-жылдын 11 айынын жыйынтыгы менен орточо айлык акы 25.711 сомду түздү. Бул тууралуу Улуттук статистикалык комитетинин төрагасы Бактыбек Кудайбергенов брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында 2021-жылдын январь-ноябрь айына салыштырмалуу өсүү 1,3% түздү. Маданият, саламаттык сактоо, социалдык камсыздоо, билим берүү, мамлекеттик башкаруу, коргонуу, тоо-кен курулуш жана транспорт тармагынын кызматкерлерине айлык акысы жогорулады. Ушул жана башка жаңылыктарды Сокол медиа сайтынан окуй аласыздар. Сиздер менен мен Аделина Бакытова.